Geçen günü Kambarata bir GES'in kuru işleri baştaldı. Al Toktogul'dan kичине öydörük. GES'in kuattılığı 1860 megawatt же Toktogul GES'inin 1,5 есе жоғары. Ең негізгісі болса, ал GES'ті құрудан ешбір жерде суы қаптабайтан кені қапчығайда құрылып жатады. Бакиевтің учурунда Камбарата 2 GES'in құрууда башталған. Ал емгіче бүтөйлек бирок бары бир эчнеси чечмеген эмес, анткени анын кубаттуулугу болгону 360 мегаватт болгон. Камбарата бирди мурда эле куруш керек болчу мүмкүн. Токтогул GES'ин ордуна ушуну биринчи тургузуш керек эле. Анткени Токтогул GES'инин айынан пайда болгон суу сактагыч 2800 гектар жерди басып калган жана Кыргызстан ошончо айдоо жеринен айрылган. Советтик мезгилде андай жоготуу үчүн Кыргызстан кандайдыр бир кенемти алган, бирок эссе чачырагандан кийин эгемен мамлекет катары Өзбекстандан кошумча жыл сайын төлөнө турган кенемти алса болмок. Бирок аны үчүн Кыргызстандын дипломатиясы жогору болуш керек. Биздин дипломатия азыр андай нерселерге жарабайт.